Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlerin nazarınızlarga inşallah Haşr сүрөсүн айтып бермекчибиз inşallah. Бул Haşr сүрөсү Мединалык сүрө болуп эсептелет. Мединада түшкөн. Бул 4-жылы Медина хижрат пайгамбар алейхиссалам Мединага көчүп келгенден кийин 4-жылы Ухуд согушунун учуру болот. Ошол Ухуд согушунан кийинки болгон ошол Ухуд согушунда болгон окуядан кийин түшкөн сүрөдө. Негизинен ошол бул сүрөнүн түшүшүнө бир окуя, ошол окуяда кайсыл пайгамбар алейхиссалам Мединага көчүп келген кезде биринчи ошол жердеги мусулмандар менен андан тышкары ал жерде жөөттөр жашаган. Ошол жөөттөр менен кээ бирлери менен келишим түзүшкөн да. Ошолордун бирөөсү Бану Назир деген жөөттөрдүн бир уруусу болгон. Ошол уруу менен өзгөчө бир келишим түзөт. Ал келишимде силер мага жардам да бербейсиңер, мага каршы дагы чыкпайсыңар деген пункт бар эле да. Мындайча айтканда мен менен чогуу согушуп отурбайсыңар бирөөлөр келсе, жана дагы мага каршы аракеттерди кылбайсыңар деген маселе болгон. Баягы Ухуд согушу башталаардан алдын пайгамбар алейхиссаламды жана дагы ошол мусулмандарды колдоп, баягы жерден биз силер менен биз дегендей мааниде ушундай бир өздөрүнөн көргөзүшөт. Анан баягы жерден Ухудда билесиздер эми окуя кандай болду. Ал жерде утуп баратып кийин кайра утулушка мажбур болуп калып атпайбы? Баягы бир канча жаа аткан адамдар, жаачылар туура эмес пайгамбар алейхиссаламдын айткан сөзүн жакшы түшүнбөй калгандыктан алар жеңилип калып атышат. Ошол жеңилгенден кийин алар Мединага кайтып келгенден кийин кайра эле баягы кетмеген күрөктөрүн кармап алышып, башка нерсе өздөрүнүн жумуштарын кылып жүргөн кезде бул Бану Назир алардын жеңилип калгандыгын көрүп, болду, иш бүттү, бул пайгамбардын иши болду, уже мунуку көпкө барбайт. Андыктан бул меккеликтер менен барып келишим түзүп келели деп Кабул Ашраф деген киши болот, алардын башчылары. Ал киши баягы бир 40 атчан менен Медина жакка жөнөп кетет. Барып алар менен келишим түзүп алышат. Бизге эч кандай зыян тийгизбейсиңер, биз силер менен биз, анан тигиндей мындай деген бир келишим түзүп алгандан кийинки түшкөн бул ошол учурга түшкөн сүрө болуп эсептелинет. Бул сүрө Куран китепте 59-сүрө болуп эсептелинет, 24 аяттан турат. Жана дагы пайгамбар алейхиссаламга бунун баш жагы 4-хижратта түшкөн, анан аягы барып туруп 101 же болбосо кээ бир риваяттарда 98-сүрө болуп толук болуп Наср сүрөсүнүн базы Иза жаа Насруллахи деген сүрө бар го. Ошол сүрөдөн алдыңкы сүрө болуп эсептелинет түшкөн жагынан. Андыктан бүгүнкү күндө бунун 24 аяттын баарын айтып бергенге мүмкүнчүлүк таппайбыз, себеп дегенде узун. Андыктан биз буну экиге бөлүүгө мажбур болобуз. Биринчи бөлүгүн 10 аятка токтолобуз дагы, кийинки сабакка Кудайым буйруса калган 14 аятты окуп бергенге аракет кылабыз, айтып бергенге. Биринчи бөлүгүндө ошол Бану Назирге болгон пайгамбар алейхиссаламдын каршы чыккан согушу, ошол тууралуу сөз болот иншалла. Муну сөздү баштаардан алдын эле Аллах Таалам бул жерде бүткүл ааламдагы болгон нерсенин баардыгы Аллах Тааланы мактап, Аллах Таалага таспих айтып турары тууралуу кабар берип атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил арди. Караңызчы, асмандагы эмне нерселер бар болгон болсо, асмандын ичинде, асман өзү, жер дагы, жердин ичиндеги, жердин бетиндеги болгон нерсенин баардыгы Аллах Таалага таспих айтып, Аллах Тааланы зикир кылып эстеп турат дейт. Ар бир өзүнө жарашыктуу тили менен. Ошол эле таш деле алсаңыз, ошол эле кум, суу, аба болобу, кайсыл эле нерсе болгон болсо, махлукаттардын баардыгы Аллах Таала жараткан эмне нерсени жараткан болсо, ошонун баардыгы
Аллах Тааланы мактап турат, тасбих айтып турат. Мындайча айтканда тынымсыз эч бир убакыт калбайт Кудай Тааланы бул махлукаттар мактабай турган акыбал болбойт да. Бүткүл ааламдын баардыгы Аллах Тааланы эмне кылып турат? Улуулап турат, танзих кылып турат. Эми улуулаганда кандай десе, Кудай Таала улуулукка муктажбы же жокпу деген да суроо пайда болот да. Албетте Аллах Таалам эч кандай муктаждыгы жок биздин улуулаганыбызгачы. Болгону биз Кудай Таала деген түшүнүктүү кээ бир учурларда эмне бир башка нерсе, кемчиликтүү нерселерге кошуп коебуз да. Кошуп коебуз. Кудай Тааланын жардамчысы бар, анын аялы бар, же болбосо келинчеги бар, же тиги балдары бар, кызы бар, уулу бар деп анан кийин ар кимисин баягындай Кудайдын деңгээлине чейин көтөрүп коюп, же болбосо Кудай Тааланы өзүн алып коюп, анан кийин башка эле нерсени сыйынып кетип калып, ушундай адашуу маселелердин баардыгынан бул махлукаттар жок, андай эмес деп не кылып турат экен, ошол өзүнүн жолун тууралап турат да, оңдоп турат ушундай адашып кетүүлөрдөн. Эсиңиздерде болсо, өткөн сабактарда да айтканбыз, мурунку үммөттөрдө эки түрдүү азаптар болгон. Биринчи түрү болсо бул дене азабы болгон. Дене азабы кандай? Мисалы Муса алейхиссаламдын коомун карай турган болсок, булар бир адашкан кезде баягында чучкага айланып калышы ыктымалы болгон, кээ бир учурларда маймылга айланып калып атты, кээ бир учурларда таш бараң болуп атты, жана да башка нерсе, денесине зыян келип аткан да. Бирин өлтүргөнгө чейин буйрук берди. Ал эми Иса алейхиссаламдын коомун болсо акыйда жактан азаптоо бар да, акыйда жактан. Кандайча десе, алардын күнөө кылган себебинен алардын түшүнүгү өзгөргөн да. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, Иса алейхиссаламды не Кудайдын деңгээлине чыгарып кошту. Кудай Тааланы алып коюп, Кудай Тааланын ордуна Исаны коюп койгон. Анын энесин дагы Кудай кылып койгон учурлар болду, Мариям энени дагы. Же болбосо ошол эле Кудай Таалага аны уул катары кылып койду. Анан кээ бир учурларда болсо ал уулга дагы Рухул Кудусту да кошуп коюп отурат. Жана дагы ушундай түрдүү ар бир адашканда ушундай бир адашуу кандай түшүнүктө болгон, ишеничте болгон түшүнүктү кошуп коюлар. Бул азап катары келип атат да. Эми могул жерде саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил арди. Караңыздарчы, бүткүл махлукаттар ушундай адашуудан сактанып, Алла, сен ушул нерсеге ылайыктуусуң, сен улуу затсың деп улуулап, ал эми ылайыксыз нерселердин баардыгынан тазалап атышат да махлукаттар. Ушул жерде эки эле махлук бар, бири жиндер, экинчиси болсо инсан. Алар эле ошол негедир Кудай Тааланы эскерүүдөн алхамдулилла экиге бөлүнүп калып атат. Бирөө мусулмандар алхамдулилла дайыма эскерип келет Кудай Тааланы, а бирөөлөр болсо капырлар. Капыр дегенде мушриктери да, мунафыктары да, башкалардын баардыгы кирип кетип атат. Алар ошол түшүнүгүнөн адашкандар да, макулбу? Андыктан биздин үммөттө дене азабы жок. Келип туруп маймылга айланып калбайбыз. Биз бир жумуш кыла турган болсок, айланып калбайбыз бул дүйнөдө. Ал эми бирок түшүнүк азабы бар. Макулбу? Адашуу азабы бар. Намаз окуп атып туруп эле башка бир түшүнүк, баягындай өзүбүздүн бүгүнкү күндө Аллах алхамдулилла мусулманмын, ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп жүрүп эле бир күнөөлөрдүн себебинен ошол түшүнүккө залал жетип калып атат да, доо жетип калып атат. Кудай тууралуу болгон түшүнүгүбүз кемип кетип атат, жана дагы өзгөрүүлөр болуп кетип атат. Бүгүнкү күндө биз түшүнүк болуп калып атат, бир киши бир нерсени күнөөнү аткарып жатканда Кудай Таала кудум эле көрбөй кала тургансып адашып, баягындай ошондой түшүнүк менен аткарып атабыз да. Күнөө кылып отурган кездечи, мисалы азыр ошондой бүгүнкү күндө актуальный болуп аткан неме маселелер бар. Мурабаха деп. Мурабаха өзү шариатта бар нерсе. Бирок ошол эле кезде ошол мурабаханы колдонуп, кудум эле мусулмандар билбей кала тургансып, же болбосо Кудай Таала билбей кала тургансып, бул баягы риба нерсени мурабахада кошуп койгон, аралаштырып салган учурлар болуп атпайбы? Андыктан бул жерде түшүнүк, ошол эле намаз окуп отурган адамдар дагы ошондой нерсеге аралашып кетип атат. Андыктан саббаха лиллахи, Аллах Таала айтып атат, бүткүл махлукаттар Аллах Тааланы аруулайт. Болгону эле эки махлук, бул жин бирөөсү, экинчиси инсан, кээ бир учурларда ошол адашып кетүүгө
душар болуп атабыз. Андыктан андай кылбашыбыз керек, дайым Аллах Тааланы улуктап, тууралап, баягы өзүбүздүн түшүнүгүбүздү оңдошубуз керек. Кудай Таала болгон Ва хуал азизул хаким. Эми бул нерседе Аллах Таалам айтып атат, мен азизмин депчи. Ал азиз зат. Азиз деген эмне? Баягы мурунку сабактарда да айтканбыз, ал жеңилбес затты айтабыз. Эмне себептен бул жерде Аллах Тааланын бул сыпаты, бул Куран, бул сүрөдө айтылып калып атат? Себеп дегенде, бул сүрөнүн башы эле тиги жөөттөр менен болгон согушка аттанып атат мусулмандар. Андыктан Аллах Таала менен биргеликте болом дей турган болсо, кимде ким андай зат эч качан утулбайт. Кудай Таала менен болгон заттар, мындайча айтканда мусулмандар эч качан утулбайт дейт. Качан эле ошол Кудай Таала болгон түшүнүгүбүз адашып кетип туруп, мынакей карасаңыздар, экөөнү бириктире турган болсок, саббаха лиллахи, Аллах Тааланы аруулаш керек, туура түшүнүк керек. Туура түшүнүк боло турган болсо, Аллах Таала азиз зат, эч качан аны утулууга алып барбайт. Эч качан утулбайт андай киши. Бирок түшүнүгүбүз туура эмес боло турган болсо, кемчиликтин негизинен биз утулабыз. Биздин бүгүнкү проблемабыздын баардыгы ушул жерде. Биздин түшүнүгүбүздү туура эмес болуп аткандыктан да утулуу, жетишпестик, же болбосо жанакындай бүгүнкү күндөгү мусулмандардын артта калып кетишип, жана дагы бир утулуп кыйроолугу учурап калышынын себеби ушул жерде. Биздин түшүнүгүбүздүн туура эместигинен. Ал-Хаким. Хаким даанышман зат. Ар бир нерседе Аллах Тааланын хикматы бар. Бир нерсени, мисалы бир нерсени жасай турган болсо, ал нерседе хикмат бар. Ал нерседе Аллах Тааланын ал жерде даанышмандыгын көргөзүп турат. Эми Хуаллади ахраджаллади кафару мин ахлил китаби мин диярихим ли ауалил хашр. Ал Аллах Таалам ошол жанакы пайгамбар алейхиссалам менен биринчи келип туруп келишим түзүп алган Бану Назирди, алар келип туруп келишимди бузган себебиден өздөрүнүн үйүнөн, аларды капыр деп айтып атат да, өздөрүнүн үйүнөн аларды биринчи эле чогултуу эле чыгарып салган зат Аллах Таалам деди да. Мунун максаты кандай? Хуаллади, караңызчы, Аллах Таалам ушундай зат, ахража, чыгарып салды ушундай бир адамдарды, капырлар, мин ахлил китаби, китепти ээлеринен. Бул баягы Муса алейхиссаламдын артынан Тооратты карманып жүргөн адамдарды өздөрүнүн үйлөрүнөн чыгарып салып атат. Бул үйлөрүнөн деп айтканын себеби, булар аябай бай болгон биринчиден. Анан байлыгынын негизинде анан үйлөрүн ушундай курганда баягы жашаган жерин чеп катары болчу да, сыртынан бир кат чоң баягындай жөнөкөй бир аскер келип алам дей турган болсо ала албай тургандай, баягындай неприступный деп коюшат го орустар. Ошол сыяктуу бир чоң чептин ичинде жашашкан да. Ошол жерден эле сразу биргеликте эле аларды чогултуп туруп эле ошол үйүнөн чыгарып салган башка жерге, ал Шамга, Шам дегенде бүгүнкү күндөгү Дамаск шаары, Сирия бүгүнкү күндө, жана дагы Хайбарга, ошол эки жакка буларды чыгарып салып атат Аллах Таалам. Биргеликте эле бир эле неме кылганда булар үйүнөн чыгып кетип атат. Андан кийин Аллах Таалам айтып атат: "Ма занантум ан яхруджу" дейт. Бирок силер күмөнүңөр ушундай эле, алар чыкпайт деп ойлогонсуңар дейт. Мусулмандарга кайрылып айтып атат. Буларды эми биз кантип чыгарабыз? Буларды биз кантип буларды жеңип алабыз деген баягы чепти мурунтан эле билишкен да буларчы. Аус менен Хазрач, ошол Мединада жашаган арабтар, булардын ошол чебин бир канча жолу алып көрүшкөн да, кол салыпчы. Буларды ала алган эмес, буларды жеңе алган эмес. Андыктан азыр эми кантип чыгарабыз деген күмөн кетти. Анан алар болсо жана ичиндеги отурган жөөттөр жөнүндө да айтып атат. Ва занну аннахум маниатухум хусунухум миналлахи дейт. Караңызчы. Алар ба ичинде отуруп алып күмөн кылышты дейт. Биздин мына могул чептерибиз, ушу курчап турган бизди чептерибиз Кудай Тааладан сактап калуучу деп күмөн кылышкан да. Кудай Тааладан, караңчы, Кудай Тааланын өзүнөн бизди сактайт. Жана да Кудай Тааланын жиберген азыр пайгамбарынан, анын аскеринен, бардыгынан бизди сактап калат деп ойлогон алар. Күмөн ошондой болгон. Фатахумуллаху мин хайсу лам яхтасибу. Эми мусулмандарга жеңишти Аллах Таалам алар ойлобогон жактан Кудай Таалам момун мусулмандарга жеңишти берип койду дейт. Караңызчы.
Кантип берип койду десе, бул жакта ошону баяндап берип атат. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Алардын жүрөгүнө, ошол жөөттөрдүн жүрөгүнө Аллах Таалам коркунучту орнотуп койду. Бияктан пайгамбар алейхиссалам жөнөп аскерин чогултуп алып жөнөгөн кезде эле булардын жүрөгүнө баягы жерден үйлөрүнө кирип алышты дагы, жана ошол жерде жүрөгүнө коркунуч орноду. Пайгамбар алейхиссалам айтат ошол жөндө: мен башка пайгамбарлардан айырмаланып, мага Аллах Таалам 5 нерсени берген дейт. 5 нерсени. Ошол кезде, ошол окуядан кийин пайгамбарыбыз айтып атат. Биринчи нерсе эмне десе, бул мен бир жолго чыга турган болсом, 1 айлык жолдо жетпестен алдын менин душмандарыма жүрөгүнө коркунуч туудуруп коет дейт Аллах Таала. Бирөө менен согушам деп чыга турган болсо эле, болду, ошол ким менен согушам дей турган болсо, алар коркуп калат. Мисалы Табук согушунда ошондой болгон, жана дагы башка согуштарда кийин да, могул 4-жылдан кийин ошондой кайсыл жерге эле аттанбасын, пайгамбар алейхиссалам ошондо баягы момундардын душманына ким эле болбосун, аларга жүрөгүнө коркунуч орноп калды. Экинчи, жер дейт, жуилат лил арду масжадан. Мага жер толугу менен, ошо толугу менен кайсыл эле жерди мына могул жер деп көргөзө ала турган болсоң, ошол жерге намаз окуганга уруксат берилген дейт. Караңызчы. Мурунку үммөттөр белгиленген жерге гана барып туруп ибадат кылышканда, ал жерден артык жерге барып, башка жерден барып ибадат кыла турган болсо, анда анын ибадаты кабыл болбойт эле. Бизге мечиттин ичинде болсун, мечиттен сырткары болсун, таза эле боло турган болсо, ошол жер нажастан таза боло турган болсо, анан кыблага карап боло турган болсоң, ошол жерге намазды окуй беребиз. Кайсы эле жер болбосун. Бүгүнкү күндө интернетте алхамдулилла көбөйүп кетти. Баягы таксисттер таксисин токтотуп эле эшигин баарын жаап туруп эле намазын окуп атпайбы? Көрүнүп атат, көрүңүз, ушул пайгамбардын урматына да. Болбосо буга чейинки үммөттөр антип окуганга мүмкүнчүлүк жок эле аларга. Алар башка бир үммөттөр келип туруп, мисалы бизди жөөттөр же христиандар түшүнбөй жаткан себеби ошол да. Себептенде алардын дининде ошол белгиленген жерде гана ибадат кылганга мүмкүнчүлүк бар да. Андан башка жерде ибадат кыла турган болсо, алардын ибадаты кабыл болбойт. Биздики мындай. Бул пайгамбардын артыкчылыгы. Жана ошол эле жерди Аллах Таалам пайгамбарга жана үммөтүнө таза кылып койду. Таза дегени кандай? Биз эгерде суу таппай кала турган болсок, таянып ала беребиз. Суу жок, мисалы да, суу жок болгон болсо, намаздын убактысы келип калды, намаз чыгайын дегенге чейин күтүп издейбиз, барып биякта болуп калышы мүмкүн деп. Бирок эгер таппай кала турган болсоңуз, таратты ордуна таяммум аласыз дагы намазды окуй бересиз. Же болбосо сизге тарат алган зыян жеткизе турган болсо дагы, ал учурда гусулдагы, мисалы эгерде суу менен алышлык зарар жеткизе турган болсо, таяммум алып окуй беребиз. Буга чейинки үммөттөргө андай нерсе жок эле. Андай нерсе уруксат жок эле. Биздин үммөттө бул нерсе пайгамбардын өзгөчөлүгүнөн. Кийин үчүнчүсү, мага ганиматтар, бул ганимат дегенде согушта, мисалы капырлар менен гана согушкан учурларда мусулмандар жеңип ала турган болсо, алардан түшкөн олжону алар колдоно албайт эле. Аны жегенге болбойт эле, колдонгонго болбойт эле. Алар не кылат? Ал чогултуп туруп бир жерге, анан күйгүзүшчү да. Күйгүзгөндө эгерде от алып баардыгын от алып кетсе, анда Кудай Таалам алардын кылган ишинен ыраазы, кабыл болду деген белгиси эле. Ал эми бүгүнкү күндө пайгамбар алейхиссалам айтып атат, мага ошол нерсе алып колдонгонго адал болду. Менин үммөтүмө да адал болду дейт да. Көрдүңүзбү? Ошондо бул олжо эки түрдүү болот да. Согушуп анан кийин олжого жетсең, аны анфал деп айтабыз. Ал эми согушпастан, кылычын көтөрбөстөн, балким келишимдин негизинде олжо түшө турган болсо, аны фай деп айтабыз. Бүгүнкү күндөгү маселебиз фай. Ошондо баягы келишимдин негизинде олжо түшө турган болсо, андыктан экөө тең адал болот. Жегенге дагы, колдонгонго дагы. Аны мусулмандардын арасында бөлүнүп берилет.
Андан тышкары пайгамбар алейхиссаламга акыретте шафаат кылганга, өзүнүн үммөтүнө шафаат кылганга уруксат берилди. Бүткүл пайгамбарлар өзүнүн үммөтүнө шафаат кыла албай турган кезде пайгамбар алейхиссалам келип туруп өзүнүн үммөтүнө шафаат кылганга уруксат берилди. Андан тышкары пайгамбар алейхиссалам кайсыл эле пайгамбар пайгамбарчылыкка ээ болгондон кийин өзүнүн гана элине пайгамбар болгон да. Өзүнүн эле элине. Ал эми пайгамбар алейхиссалам болсо бүткүл үммөт, бүткүл адам затына баардыгына пайгамбар болду да. Бүгүнкү күндө дагы баягы башка бир элдер бизди түшүнбөй жатпайбы? Эмнеге силер арабтын артынан элчисиңер, арабтын пайгамбарына? Кыргыздын пайгамбарынын артынан элчисиң, сен кыргызсың го деп бизди түшүнбөйт да. Неге дегенде буга чейинки кыргызга келген эгерде бир пайгамбар болгон болсо, ошол пайгамбар кыргыздык эле болгон. Ал эми Мухаммад алейхиссалам болсо бүткүл адам затына болуп атат да. Андыктан буга чейинки пайгамбарлар бир элге гана келген болсо, ошол элге гана бир убакытка гана чектелинген болсо, ал эми пайгамбар алейхиссалам бүткүл адам баласына, жинге дагы, жана дагы кыяматка чейин баардыгыбызга пайгамбар болуп келип атат. Артыкчылык ошол жерде. Жана дагы мындан тышкары көптөгөн артыкчылыктары бар, бирок бул хадисте ошол 5 пайгамбар алейхиссаламдын 5 артыкчылыгы айтылып атат. Мына бул аятта пайгамбар алейхиссалам бир артыкчылыгы не кылды? Эскерилип жатат. Ал эмне экен? Жанакы Бани Назирге кол салып келаткан кезде булардын жүрөктөрүнө коркунуч салып койду. Булар пайгамбар жетпестен алдын эле жүрөктөрү түшүп эмне кыла баштады билесиздерби? Аллах Таала айтып атат. Юхрибуна буютахум биайдихим. Өз колдору менен могул мусулмандарга биздин үйүбүз жетпей калсын деп туруп крышасын сындырышты, баягы тамын сындырышты, дуалдарын сындырып, айнектерин баарын ичинде болгон нерсесин баардыгын ошол жерде чөп жаткан болсо дагы бул чөп мусулмандарга пайдасы тийип калбасын деп аны дагы алып туруп же өртөп, же болбосо өздөрү менен кошо алып кеткенге даяр болуп калышты. Бүткүл оокаттарын баарын чогултушту дагы, анан келишимге даяр болуп калышты да. Я Расулалла, мейли сиз менен эми келишим түзөлүк, биз менен согушпайсың, бизди уруксат берсең, биз чыгып кетелик, Шам жакка кетелик дегенге даяр болуп калышты. Караңызчы, согушпастан алдын эле. Анан кийин ва айдил муъминина дейт. Жана дагы алардын булар ошол чептин ичинде өз колу менен үйлөрүн сындырып жаткан болсо, сырттан пайгамбардын аскери жетип келип, булардын баягы чебин сындыра баштады да. Ошондо эки жактан баягы курулган чеп, дуалдар, үйлөр курулуп бүт бардыгы не боло баштады, сына баштады. Сырттан мусулмандар келди, ичинен болсо өздөрүнүн үйүн сындыра баштады дагы. Эшиктер ачылып туруп, биз сиз менен келишим түзгөнгө даярбыз. Караңызчы, ошо чөптү да калтырышкан жок. Баягы жерден болгон оокаттын баарын алып туруп, тиги Шам жакка, Хайбар жакка кетип калышты. Келишимдин негизинде. Бирок ошондой болсо дагы булардан көптөгөн бир ганимат калат. Баарын көтөрүп кете албайт да, баары делечи. Канчалык болсо дагы калып кетет. Фатабиру я улил абсар. О акылдын ээлери дейт. О акылын иштеткендер. О акылдуулар. Акылын каникулга чыгарып жибергендер эмес, акылдууларды айтып атат да. Акылы менен достошкон адамдарды айтып атат. Акылына таянган адамдарды айтып атат. Могу окуядан ибрат албайсыңарбы дейт. Ибрат алгыла. Карагылачы, пайгамбар алейхиссаламга Кудай Таала ушинтип колдоо көргөзүп койду. Алар ушунчалык күчтүү болуп туруп дагы жүрөгүнө коркунуч киргендиктен алар өздөрү үйлөрүн талкалап пайгамбар менен келишим түзгөнгө даяр болуп калышты. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا дейт. Караңызчы, Кудай Таалам эгерде буларга ушинтип үйлөрүнөн тыштап туруп башка жака жерге ссылкага, баягындай сүргүнгө, жөнөкөй сөз менен сүргүн болсун деген өкүмдү Аллах Таалам жазбаганда, анда Аллах Таалам бул дүйнөдө да аларды жазалайт эле. Кантип жазалайт эле десе, пайгамбардын жана пайгамбар менен келген момундардын колдорундагы кылычтын негизинде аларды жазалайт эле дейт да, баштарын чабып.
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارِ. Анан андай болсо дагы акыретте дагы азабы бар дейт. Ошол жерде бир нерсени айта кетелик. Көрдүңүзбү? Бул дүйнөдө дагы азап берилген учурлар болот экен. Жана ошол эле күнөөнүн себебинен акыретте дагы жазаланат деген сөз бар да. Бул кимдерге дей турган болсо, бул Кудай Тааладан жөө качкан адамдарга да. Капырларга, мушриктерге, жана дагы мунафыктарга бул дүйнөдө азап көрө турган болсо, акыретте дагы бул ушул дүйнөдөгү азабы менен ал кутулуп калат деген нерсе чыкпайт. Макулбу? Акыретте дагы азап көрөт деген сөз. Ал эми момундукучу, момундук кандай эмес. Эгерде бул дүйнөдө бир кылган ишине жаза көрө турган болсо, акыретте жаза көрбөйт. Момундукка. Мисалы баягындай кол кесилип, бирөөнүн бир нерсесин тартып алгандан кийин баягы немеси жазасы кол кесилүү боло турган болсо, ошол эгерде шариаттын негизинде колу кесилип кала турган болсо, акыретте ага жаза жок деген сөз. Ал үчүн акыретте жооп бербейт деген сөз да. Макулбу? Залика би аннахум шақуллаха ва расула. Эмне себептен буларга мындай жаза келди? Буларды баягы үйүнөн сүргүнгө салып башка бир жерге сүргүнгө кетишти. Себеп дегенде алар дейт, Аллах Таалага жана Аллах Тааланын элчисине каршы чыгып душмандык кылгандыгы үчүн дейт. Алар баягындай биринчи келишим кылды го. Келишимдин негизинде алар бул пайгамбар алейхиссаламдын душманына жардам бербеш керек эле да. Алар менен келишим түзбөш керек эле. Булар барып туруп түзө коюп атат да. Ошондо баягы анын иниси Каб, баягы Каб ибн Ашраф деп атпаймынбы? Ал киши барып келишим түзүп келип атпайбы? Анын инисин пайгамбар алейхиссалам буйруйт, барып туруп анын жазасын берип кел депчи. Анан пайгамбар алейхиссаламдын буйругунун негизинде ал барып туруп өзүнүн эле бир тууган эмес, баягы эмчектеш тууган болот да. Баягы сүттү кичинекей кезинде 2 жашка чейин эгерде эмип кое турган болсо, экөө бир тууган болуп калып атпайбы? Ошондой бир башка бир тууганы келип туруп аны өлтүрүп кетип атат да. وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Эми кимде ким Кудай Таалага каршы чыгып душманчылык кыла турган болсо, Кудай Таала менен жана пайгамбарына, жана момундарга, Куранга, дин, ислам динге кимде ким каршылык чыга турган, көргөзө турган болсо, андай болсо Аллах Таалам өтө катуу азап берүүчү зат дейт. Анын азабын бул дүйнөдө да, акыретте дагы берет деген сөз. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. Караңызчы, ошол согушту Кудай Таалам сүрөттөп берип атат да. Ошондо баягы тигилер биринчи неменин ичине кирип калды да, айттык го сырттан пайгамбардын аскерлери келатат депчи. Тигилер болсо ичине отуруп алган. Ичине отуруп алганда булар жолдо келаткан кезде баягылардын курма багы болот, курма бактары. Аябай курманын бир өтө сонун бир кымбат баалуу болгон сорту болгон алардачы, ошол жөөттөрдө. Ошол немени баягы курмаларды мусулмандар келип туруп баягы жерден бирин өрттөгөн өртөп, сындырган сындырышып, баягы жерден талкалап кетип атат да. Анан ошол эле мусулмандар кой бул нерсеге тийбейлик, буну сактап калалык дегендер да чыгат да. То есть баягы бир тарабы сындырып аткан болсо, бир тарабы аны сактап калат. Кой тийбейбиз депчи. Ошол нерсени айтып атат. Караңызчы. Эми мусулмандардын арасынан кимде ким келип туруп баягы курмалардын ушунчалык сонун курмаларды келип туруп сындырып салганы болсо дагы, же болбосо аны сындырбастан ушундай турган акыбалда сактап калган болсо дагы, ал Кудай Тааланын уруксаты менен болду дейт. Эмне себептен дегенде, ал жөөттөр бияктан баягы неменин сыртында ичинде туруп алып пайгамбарга кыйгыргандар да болду да. Эй пайгамбар, сен өзүң бузукулукка жол бербей тыйып атасың. Бузукулук кылбагыла дейсиңер. Анан кийин келип алып монтип бузукулук кылганыңар эмне ал? Эмне себептен сен бузукулук кылып атасың? Сен мусулмандар келип алып монун баарын сындырып атат деген суроого бул Аллах Таалам пайгамбардын ордуна жооп берип атат да. Бул нерсе Кудай Тааланын уруксаты менен болуп атат.
фабиизниллахи эмнеге лиюхзиял фасиқин могул сендей болгон жөөттөрдү айтат. Жөөттөрдөй болгон бузукуларды жазалап аларды өкүнүчкө, кордоп коюш үчүн бул нерсени кылып атат дейт да. Мындайча айтканда көбүн эсе бул учур могул нерсени жакшылап көңүл буруп коелук да. Көбүн эсе момун деп башка бир адамдар момундун башына чапкылай беришет да. Баягы ыймандуу адам да сага антип сүйлөгөн болбойт деп бирөө өзү сүйлөй берет, өзү сөгүнө берет, баягыга зыянды жеткизе берет, баягынын башына ура берет, анын мал мүлкүн тартып ала берет, акысын жеп кое берет. Бирок мусулмансың сен, момунсуң, сен андай нерсени кылганга болбойт, ал бузукулук дейшет да. Аллах Таала айтып атат, андай эмес, менин уруксатым менен сенин башыңа да ошондой неме түшөт дейт да. Азап түшөт дейт. Караңызчы. Бул жерден баягы тигилер ушундай нерсеге көнүп калганда, өздөрү келип согушка келе турган болсо, бирөөлөрдү басып ала турган болсо, бардыгын тегиздеп кетет да. Эч нерсесин калтырбай талкалап таштайт. Үйпүйүн барды, балдарын кошуп, окатын бардыгын ачка калтырып неме кылышат да. Анан бирок момундар андай кылганга болбойт дейт да. Андай кылсаңар болбойт дейт. Силер момунсуңар да. Силер бузукулук кылбашыңар керек дейт да. Бирок Аллах Таала айтып атат, момундай силерге болгон фасыктарды жазалаш үчүн, аларды бул дүйнөдө кор кылышлык үчүн биз андай нерсеге уруксат беребиз дейт. Алла өзүм мен уруксат берем деп атат да. Вама афа Аллаху аля расулихи минхум. Жана дагы ошол момундар менен эми келишим кылышты да. Буларчы болду эми бүттү деп. Ал жерде жер калып кетти, үйлөр калып кетти, баягы бактагы калып кеткен курмалар бар, жана байлыгы да бар, көтөрүп алып кете албаган. Ошондой нерсе, эмне нерседен олжо түшө турган болсо, ал пайгамбардыкы дейт. Ал пайгамбарга энчиленген дейт. Бу Аллах Таалам ошол нерсенин бардыгын пайгамбарга адал кылып койду. Жана айттык го, пайгамбар алейхиссаламдын 5 артыкчылыгы деп. Бул жерде экинчи артыкчылыгын айтып атат. Пайгамбарлар буга чейин кайсыл бир согушта капырлар менен олжого жете турган болсо, ошол олжону колдонгонго болбойт дедик, жегенге да болбойт дедик. Аны эмне кылат эле? Өрттөп таштайт эле. Бул жерден Аллах Таалам айтып атат, жок, бул пайгамбардыкы дейт, адал дейт. Эмне нерсе болгон болсо, ошонун бардыгы пайгамбардыкы деди. Ва ма ауджафтум алейхи мин хейлин вала рикабин. Жана дагы силер атыңарды, төөңөрдү, жана дагы баягы унааңардын бардыгын токуп алып туруп пайгамбарга каршы чыккан жоксуңар го. То есть согушкан жоксуңар деп атат да. Согушпай калып кеткен нерсе, мындайча айтканда бул каймана сөз менен силер келишим түздүңөр деген сөз болуп атат да. Силер келишим түзгөндөн кийин эмне нерсе калган болсо, ошол нерсенин бардыгы пайгамбардык. Эми өзүң менен көтөрүп кеткен баягы казан, таяк, казанның баягы идиштериң, төшөк немелериң бардыгы сеники, макул, алып кеттиң, бирок калып кеткен нерсенин бардыгы пайгамбардык. Валакин Аллаха юсаллиту русулаху ала ман яшау. Бул эреже. Эсиңерде болсун, бирок дейт, Аллах Таалам өзүнүн пайгамбарларын кимге кааласа үстөмдүк кылып кое берет. Мындайча айтканда пайгамбарларды Аллах Таалам кор кылбайт. Башка бирөөлөрдүн алдында кор кылып койбойт дегени. Пайгамбар дайыма үстөмдүк, ким каршы чыга турган болсо, аларды жеңет деген сөз. Валлаху аля кулли шейин кадир. Мына карагыла, Аллах Таалам ар нерсеге кадыр зат. Баягы чеп эч качан баягында жеңилбеген чеп бүгүнкү күндө өздөрүнүн колу менен пайгамбарга тапшырылып берилип атат да. Бул нерсе Аллах Таалага өтө жеңил нерсе. Болгон эле жүрөктөрүнө коркунуч туудуруп койду. Алар да пайгамбарга каршы болгон коркунучтун себебинен жеңилип калышты. Эми ма афа Аллаху аля расулихи мин ахлил кура фалиллахи ва лиррасули ва лизил курба вал ятама вал масакина ва ибнис сабили. Караңыз, эмне нерсени пайгамбар алейхиссаламга олжо катары Кудай Таалам берген болсо, могул элден деп ошо Бани Курайз неменин Назирдин мал мүлкүн айтып атат. Ал фалиллахи, Аллах Тааланыкы, биринчиден Аллах Тааланыкы. Аллах Таала дегенден Аллах Таалам анын өкүмүн өзү билет, каалагандай кылып чыгарат. Эми өкүмдү чыгарып атат. Өкүмү эмне дейт? Валир расули, ал пайгамбарга адал болот. Пайгамбарга берилет.
Андан тышкары ал пайгамбар эмне кылат? Пайгамбар өзүнө иштетет, өзүнүн үй бүлөсүнө иштетет, мусулмандардын керектигине иштетет. Кыскасы ислам үчүн кызмат кылдырат. Жана дагы валидил курба, жана жакын адамдарга. Бул пайгамбар алейхиссаламдын жакындары. Валиятама, жана жетимдерге берилет. Валмасакин, мискин баягындай мискин колу жокторго берилет. Жана дагы жолдо жүргөн мусапырларга, вабни сабил. Эмне себептен буларга берилет десе, кайла якуна дулатан байнал агния минкум. Арада бай болгон же болбосо башчыларга, бир эми коомдун башчысы болот да, бир уруунун башчысы болот, жана дагы ошолорго бул олжодон баягындай насип тийбесин деген максатта да. Буга чейин пайгамбар алейхиссаламга чейин мисалы согуштарда башчылар 4/1 өздөрүнө алып коюшчу экен да. 4/1 сразу эле ошол нерсе 4кө бөлүп туруп ошонун бирөөсү меники дейт экен да. Эми болсо пайгамбар алейхиссалам келди дагы, жок, бул нерсе кедейлерге берилет, жетимдерге берилет, буларга берилсин деп туруп, байларга эч кандай муктаждыгыңар жок силерде деп туруп бөлүп коюп атат. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Бул дагы эреже. Эми бул жерден кээ баягындай байлар чыгып, эмнеге биз деле согушпадыкпы, биз деле бардыкпы, мага деле бир олжомдо менин үлүшүмдү бербейсиңби дегендер да чыкты да. Чыкканда Аллах Таала айтып атат: "Вама атакум", силерге пайгамбар алейхиссалам эмне нерсени берген болсо, ошону алгыла. Эмне нерседен тыйган болсо, ошондон тыйылгыла деди да. Эми бул ошол байлыкка гана, жанакы ганиматка гана тиешелүү нерсе болуп атат. Бирок бул нерсе бүгүнкү күндө кайсыл эле бир хадис, пайгамбардын айтылган хадиси келе турган болсо, ошол нерсени кармангыла деген сөз. Эмне нерсени буйруса пайгамбар, ошол нерсени кармангыла. Эмне нерседен тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар бар да, кана Куранда айтылганбы дегендер чыкканда, кана аят барбы Куранда ушул маселе тууралуу? Бул тууралуу Куранда айтылганбы десең, айтайын десең, аят жок да. Чындыкта элечи. Бирок өкүмү бар. Анан келип алып бул акылдуулук кылат да, Куранда айтылган эмес, мен андыктан муну аткарбайм дейт да. Ошондойлор да бар да бүгүнкү күндөчү. Ана ошондой адамдарга Аллах Таалам бул жерде эскертип атат: Куранда жок болсо дагы пайгамбар айткандыктан, пайгамбар айткан нерсени аткарышың керек. Эмне нерсени тыйган болсо, ошол нерседен тыйылышың керек. Баягы хадистен кийин келип айтасың да, хадис бар экен, мынакей могу хадисте айтылган, мына ушундай кылыш керек. Бул хадисиң заиф дейт да. Карасаң. Дагы эмне деп бир шылтоону айтып, дагы бир ушу кыскасы кылгысы келбейт да. Бул эскертүү болуп атат. Эсиңерге келгиле, пайгамбар эмне нерсени силерге айткан болсо, ошол нерсени аткаргыла дагы, эмне нерседен тыйган болсо, ошол нерседен тыйылгыла дейт. Мисалы бүгүнкү күндө кашты терип алып жүрүшөт, жана дагы башка кыздар мисалы же болбосо кебетелерин өзгөртүп жүрүшөт, пластический операция кылып, жана дагы Куранда барбы дейт да. Куранда жок чындап эле. Пластический операция кылбагыла деген жери жок тура эле. Бирок хадисте бар. Хадисте айтылган. Хадисте пайгамбар алейхиссалам айтып кеткен себептен ошол нерсе арам да. Макулбу? Ана ошонун түбү мына Куранда айтылып атат. Пайгамбар не десе ошону кылгыла. Эмнеге? Ваттакулла, Кудай Тааладан коркула. Мындай жыл качып кете тургандай, жылчыкты издебегиле. Бир жерден качып кеп кутулуп кетем, шариатты алдап коем деп ойлобогула. Бир жаңылык киргизип, же болбосо бир жерден мага тиешеси жок деп, же болбосо башка бурмалап салып, Кудайдан коркула. Себеп дегенде инналлаха шадидул айкаб. Кандай эле могул жөөттөрдү Аллах Таалам азаптап койгон болсо, ким деген шариатты бурмалап, пайгамбар алейхиссаламдын айтканын карманбай, башка нерсени жазай турган болсо, аны да азаптап кое берет. Ошондой эле. Эч айырмасы жок. Андан тышкары лил фукара ил мухажирин аллазина ухрижу мин диярихим ва амвалихим ябтагуна фадlan мин Аллахи ва ридванан ва янсуруна Аллаха ва расулаху улайка хумус садикун. Бул аяттан баштап 3 аятта мусулмандарды 3кө бөлөт. Мусулмандарды. Биринчиси мухажирлер. Мухажир деген ким?
Ал пайгамбар алейхиссалам менен биргеликте Меккеден Мединага көчүп келген сахабалар. Ана биринчи эле баштаганда ошо мухажирлерден башталат. Мухажир болгон кедей сахабаларга берилсин. Мынагы молгул олжо. Алладина, алар ушундай адамдар дейт. Ухрижу мин диярихим, өзүнүн үйүнөн, эки этаж үйүнөн, соонун жасалган 200 квадратный метр үйүнөн чыгарылган. Дин үчүн чыгарылган, куулган, өзүнүн үйүнөн куулуп, ва амвалихим, мал мүлкүнөн дагы куулуп, ошол тыштап келди алар. Ошол жерде мушриктердин баардыгына калтырып коюп келишти да. Мал мүлкүн тыштады, үйүн дагы тыштады, туугандарын тыштап кетишти. Эмнеге? Ебтагуна фадла миналлахи. Аллах Тааладан бир артыкчылыкты, фазилетти ниет кылып, ошону каалап, ошону талап кылып чыгышты. Оридванан жана Алланын ыраазылыгын, Алла менден ыраазы болсун. Ушул нерсени тыштасам Аллах ыраазы боло турган болсо, мен Алланын ыраазылыгын тандаймын деген адамдар да. Ваянсурун Аллаха ва расулаху. Жана дагы Аллах Таалага, жана дагы Аллах Тааланын элчисине жардам бериш максатында чыгышкан үйүнөнчү. Динди сактап калайын, динди өнүктүрөйүн, динди улуктайын, башка бирөөлөргө жеткизейин деген максатта үйүн тыштап чыккан адамдарды айтып атат. Бул мухажирлер. Буларды Аллах Таалам сыпаттап атат. Улаика хумус садикун. Мына ушул чынчыл адамдар, садык адамдар, чынчыл адамдар. Чын ниетте ушул нерсени кылганда башка максат жок. Барып алып башка бир жерден бир байып кетейин деген ниетте келген жери жок. Башка бир нерсеге жетейин деген ниетте келген жок. Алланын ыраазылыгын талап кылып келген адамдар. Бул биринчи бөлүгү, мусулмандардын биринчи бөлүгү. Экинчи бөлүгү валладина табауу ад-дара вал имана мин qablihim. Караңызчы, бул мухажирлер келбестен алдын эле, бул Мединага келбестен, булар келбестен алдын эле иман келтирген адамдар болгон дейт. Алар ошол иман келтирип, ошол жерди Мединаны өзүнүн мекени кылып кабыл кылып алган адамдар. Бул мединалыктарды айтып атат, ансорлорду айтып атат. Мин qablihim, алар келбестен алдын. Юхиббуна ман хаджара илейхим. Алар ушундай бир сыпатка ээ дейт. Аларга кимде ким көчүп келген болсо ошолорду жакшы көрөт да. Бизде кандай? Биздин үйүбүзгө бир күнгө бирөө конокко келе турган болсо, бир күн тозосуң, экинчи күнү уже жаман көрө баштайбыз да. А буларга көчүп келип алган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол мухажирлер бар Мединада жашап келаткан. Аны ошолорду ансарлар да бүгүнкү күнгө чейин жакшы көрүшөт да. Бүгүнкү күнгө чейин жакшы көрөт. Андыктан булар дин үчүн, караңызчы, дин үчүн кимде ким булардын үйүнө, жерине, шаарына көчүп келген болсо, алардын баардыгын жакшы көрүшөт дейт. Вала яжидуна фи судурихим хажатан мимма уту дейт. Жанакы пайгамбар алейхиссалам келип туруп мухажирлерге бөлүп салып атат да. Колуна түшкөн нерсеничи. Ошол колуна түшкөн нерселердин баарын пайгамбар алейхиссалам мухажирлерге монтип берип аткан кезде, алардын жүрөгүндө ошол нерсеге эч бир муктаждыкты таппаган адамдар дейт да. Бул мага дагы түшүп калса экен, мен дагы алып калса экен деген ниети да жок да, ою да жок. Ушундай адамдар дейт. Бул ансорлор ушундай. Пайгамбар алейхиссалам бөлүп аткан кезде, ушуга бер, ушуларга бер деп өзүнө каалабастан бул мухажирлерге бул түшкөн нерсени каалаган адамдар дейт. Ва юсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса. Ошол тиги ансорлордун арасынан 3 эле, бир риваятта 3 адам, бир риваятта 2 адам деп келет. Муктаж болгон чындыкта эле, кедей болгон ансорлор да бар экен да арасындачы. Ошолорго бөлүнүп берет, алардын муктаждыгы болгондуктан. А калгандары муктаж болбогондуктан аларга бөлүнүп берилген жок. Андыктан бул жерде алар ошол өздөрүнө ошол нерсени каалабастан башка бирөөгө каалап жакшы көргөн нерсе. Бул болсо бул байлык кимге жаман көрүнөт? Айтыңызчы, жөндөн жөн эле келип калды, карасаң бир жерге келсең булар кетип калды, бунун баары силердики деп таштап кетип калса, машалла, адал болсо алдагычы ишечи. Арам эмес, адал да. Анан кийин ким каалабайт? Каалайт да. Ана булар болсо ошол өздөрүнө ушунчалык каалоо же болбосо хажат болсо дагы булар башка бирөөгө ошол нерсени ыраа көргөндөр.
Özleri muhtaç bolup tursa dagı. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humus muflihun. Ana görüңүзбү? Шух деген сөз эмне? Шух деген сөз бул бирөөнүн байлыгын көрүп алып, ошону өзүңдүн көзүң менен жакшы көрүп, ошол нерсе меники болсо экен деген сөз да. Ушундай нерсеге мен жетсем деген эмес. Мына ошол нерсе меники болсун деп аракет кылган адамдар болот да. Мисалы, көчөдө бир жаш балдар көбүнесе ушундай болуп калат, телефон кармап отурса, ушу кичинекей балада телефон бар, менде жок дейт да. Анан ошонун негизинде барып туруп телефонду алып алып урдап кетип атпайбы, баягы кичинекей баланы уруп туруп, баягы тартып алып атпайбы. Ана ошол нерсени шох деп айтат да. Башка бирөөнүн колунан ошол нерсени мен жакшы көрүп туруп алып ала турган болсом, тартып ала турган болсом, шох дейт. Эми мына ошундай адамдар өзүнүн нафсисине ушундай каалоону каалабаган адамдар, ошол нерсени жеңген адамдар. Эми караңыздар, могу ушунчалык баягындай ганимат турат, ал жерде малы бар, айванаттар бар, аттары бар, койлору бар, төөлөрү бар, биякта байлыктары бар, үйлөр турат, бактар турат, баягы курмалар турат. Ошонун баардыгын бөлүштүрүп аткандай мага да насип тийип калса экен деген ой жок да. Ошол нерсени жеңген адамдар. Ана ушундай адамдарды Аллах Таалам айтып атат, муфлих, булар бактылуулукка жеткен дейт. Бактылуулук ушул жерде, караңызчы. Ал эми үчүнчү, баягы айттык го, бул мусулмандардын бул жерде бөлүгүн айтып атат. Биринчиси кимдер болду? Мухажирлер болуп атат. Экинчиси ансор, үчүнчүсү болсо валладина жау мин ба'дихим. Ал ушул эки топтон кийин келген үммөт. Алардан кийин табииндер бар, анан табииндер, бүгүнкү күнгө чейинки келе турган адамдар, жана да кыяматка чейинки келе турган момун мусулмандарды айтып атат. Силер жөнүндө да айтып атат, мен жөнүндө айтып атат. Валладина жау мин ба'дихим. Алардан кийин келген адамдар, алар дайыма монтип айтып келишет. Якулуна, алар дайыма айтат. Үзүлүп калып, бир жолу айтпайт, дайыма айтат деген сөз. Не деп айтат? Роббана, о жараткан, о биздин Кудай, бизди жараткан зат. Игфир лана, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Биз күнөөкөрбүз. Күнөөнү кечиримди сураган кезде мен эгерде күнөө кылып койсом деген сөздү айтпашыбыз керек да. Эгерде эмес, чындыкта эле кылганбыз. Чындыкта эле ар бир адам өзүнө жараша бир күнөөсү бар. Ошол нерсени аткаргандыгын мойнуна ала билишибиз керек. Эгерде сиз ошол нерсени мойнуңузга албай туруп, эми ошону кечирип кой дей турган болсоңуз, кантип кечирет Аллах Таалам? Биринчиден мойнуңа албайсың да, күнөөнүчү. Күнөөнү мойнуңа албай туруп, анан кийин күнөөмдү кечирип кой дегениң кандай болуп калды? Баягы бирөөнүн башына уруп алып, мен тиги кичине иза жеткизип койгон болсом кечирип кой. Кандай кечирип коем? Башыма урдуң го. Эгерде башыңа тийип кеткен болсо, андай эмес, астагфирулла, күнөөнү кылганбыз. Эми күнөөнү кылгандан кийин, күнөө кылганыбыз 100% анык. Бирок күнөөбүздүн кечирилгени 100% аныкпы жокпу, аны билбейбиз да. Андыктан мойнуңа алышыбыз керек. Мойнуңузга алып туруп, о жараткан, ушул күнөөбүздү кечир деген адамдар дейт. Вали ихванина алладина сабакуна бил иман. Иман менен бизден алдын өтүп кеткен үммөт, биздин туугандарыбыз, аларды дагы күнөөсүн кечиргиниң деп туруп, бул жерде тиги мухажирлер менен ансорлорду да айтып атат. Андан тышкаркы, эми бизге боло турган болсо, бизге чейинкилердин баардыгын кечир деген сөз да. Бизге чейин канча деген үммөт келген болсо, алардын баардыгын күнөөсүн Аллах Таалам өзүң кечиргиниң. Вала тажал фи кулубина гилла лиллазина аману. Иман келтирген адамдарга биздин жүрөгүбүздө келишпестик, же болбосо көрө албастык, же болбосо бир айла көрдүк, бир ушундай бир ооруну туудурбу бизге? Кандай дегени? Көбүнесе эле биздин алдын өтүп кеткен бул эрежеде, бул дагы эреже. Биз сахабалар тууралуу мамиле кылган кезде сахабалардын бир гана жакшылыгын айтабыз. Жакшылыгын айтабыз. О, сахаба ушундай болгон деп туруп, жакшы жагын айтабыз. Кээ бир учурларда ошо сахабалардан бир кемчилик кетип калган учурлар болгон, аларды айтпайбыз. Өзүбүз киришпейбиз. Алардын деласын мынтип ачып алып, эмне кылган экен деп аркасынан изилдебейбиз. Жана дагы башка бирөөлөрдү ошол сахабалардын
деласын ачып алып, ал жакта мынтип чукулашын каалабайбыз. Жол бербейбиз башка бирлергечи. Макулбу? Сахабалардын ансор болсун, айырмасы жок, мухажир болсун, алардын табийиндерин, таба табийиндерди жана биздин уламаларыбыздын бир гана жакшы жактарын айтабыз. Алымдарыбыз бар го. Мисалы, карикелерибиз бар, анан кийин дагы канча деген жакшы молдолорубуз бар. Анан баягы молдо ушундай бир молдо өтүп кеткен болсо, анан кийин бирөө ушундай мактап атканбыз. Ооба, ушундай адам болчу. Эмне деши, ал деген мен жакшы тааныйм. Ал деген момнай деп алып туруп, жаман жагын айтып отурбайбыз. Макулбу? Ана биздин жүрөгүбүзгө алардын жаманчылыгын салып койбо. Алардын кемчиликтерин, күнөөлөрүн. Анын күнөөсүн кечир. Күнөөсүн кечиргенде биздин жүрөгүбүзгө ал нерсени салба. Раббана иннака рауфур рахим. Эмнеге дегенде сен өтө мээримдүү затсың. Караңызчы, өтө мээримдүү затсың. Ушунчалык мээримдүү затсың, болгон үммөттүн күнөөсүн баардыгын көчүрүп койгонго сен кудуреттүү затсың. Эми ушинтип дуа кылып алдык дагы. Раббана бүткүл момундардын баардыгына, мусулмандарга күнөөлөрүн кечир деп алып туруп, анан ошол эле өзүбүздүн бир тууганыбыз момун мусулманды келип жамандайбыз да, кыйбат кылабыз. Бүгүнкү күндө өтө көп бар да, бир нерсе болсо, тиги ушундай ал. Анан кийин эле барып туруп эле баягы жерден ачып жиберебиз да, баягы ушунчалык элдин арасында авторитет болуп аткан бир молдокебиз бар, бир жакшы бир момун мусулманыбыз бар, жана дагы башка ошону ушунчалык даңазалап көтөрүп, мындай кылып аткан ишинен ыраазы болуп турсак эле, бирөө келип алып туруп, баягы жерден кичине заарын чачып кетип атат да бүгүнкү күндөчү. Ал нерсе болбойт. Мына бул кийинки келе турган үммөттүн сыпаты эмес. Кимде ким ошондой кыла турган болсо, мына могул аятка туура келбейт. Биягынан Кудай Таалам бунун күнөөсүн кечир деп алып туруп, анан биягынан шыбай турган болсо, мындай үммөт бул аятка туура келбейт. Ал күнөөкөр туура, бирок исламдан чыгып кетпейт. Бирок Кудай Таалам сыймыктанган, Кудай Таалам менин үммөт кулум деп туруп, Кудай Таалам үчкө бөлүп коюп атпайбыз дейчи мусулмандарды. Ана үчүнчүгө туура келбей калабыз да биз. Биз жөнүндө сөз жок болуп калат Куранда. Биз себептегенде өзүбүздү андай кылып тарбиялай албадык да. Караңызчы, эмне дейт экен алар? Алар булардан кийин келет, дайыма ушундай сөздү сүйлөшөт. Эмне дейт? Биринчиден менин күнөөмдү кечир. Өзүнүн күнөөсүн мойнунга алгандан кийин, анан кийин кылып алып туруп кылбадым дегенде эмес, кылгандан кийин, ошол нерсени мойнунга алгандан кийин. Анан кийин менин бир туугандарыма, ушундай бир тууган менден алдын өтүп кеткен ыймандын негизинде, ыйман келтирип өтүп кеткен туугандарыма. Жана дагы менин жүрөгүмө аларга болгон бир ыймандуу адамдарга болгон бир жаманчылыкты, көрө албастыкты, дагы эмнесин, ушу болгон ушундай отрицательный нерсенин баардыгын жүрөгүмө салба. Мен аларды жаман көрүп жүрбөйүн дегендер да. Андыктан кимде ким өзүбүздүн ушул сахаба, пайгамбар алейхисалам биякта турсун, сахабалардан баштап да, мисалы, кимде ким бир сахабаны жаман көрсө, анын ашкерелей турган болсо бир нерселерди, жана дагы табийиндерден, таба табийиндерден буга чейинки келген канча деген мусулмандар өттү, алардын деласын ачып алып эле баягы жерден ашкере кылып туруп күнөөсүн ача турган болсо, же болсо кетирип койгон бир кемчилиги бар да, бар делечи. Бир кемчилиги бар. Ошонусун чыгарып алып сен мактаган молдекең момундай, сен мактаган жанагы такыбаң момундай, даватчың тигиндей, анан түкүндөй деп эле ача бере турган болсо, ал мындай үммөттөн эмес. Андайдан бизди да Аллах Таалам сактаган болсун, баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Аллах Таалам кечирген болсун, сиздердин да, биздин дагы баарыбыз күнөөлөрүбүз кылганыбызды мойнубузга ала билгенди үйрөнүшүбүз керек. Жана да сөздүн башында айта кеттик, күнөөнүн, бул үммөттүн бир немеси, күнөөнүн негизинде акыйдабыз, түшүнүгүбүз бузулат. Түшүнүгүбүз, Кудай Таалага болгон түшүнүк бузулат. Айттыга башында, саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил арди. Жер үстүндөгү, асмандын ичинде болгон нерсенин баардыгын Аллах Тааланы аруулайт дедик. Анын ичинде инсан дагы бар. Ошол инсандын арасында мен да бар, сиз да барбыз. Биз дагы Аллах Тааланы аруулашыбыз керек болгону. Жана дагы ошол менен арасында момундар бар. Момундардын үммөттүн кемчилигине кийлигишпестен
чукулабастан болгону ыйманыбызды өйдө көтөрүп жүрө берелик. Ва ахиру давана анилхамдулиллахи rabbil alamin. Rabbi yassir ve la tuassir, sahil alayna kullu asir ve tamim bil khair ya rabbal alamin. Bir rahmet. Cezakumullah hayran.